Өткөн 2017 жылы дүйнөлүк ички дуң продукттун көлөмүнүн өсүү темпи күтүлгөн бардык оптимисттик божомолдордон ашып 3,7%га өстү. Өткөн жылы көмүр, мунай жана газга байланган салттуу экономиканын мезгили соңуна келгени так белгилүү болгонун айтууга болот. Себеби Бириккен Улуттар уюмунун рамкалык конвенциясынын 23-жыйынында жана Бир планета саммитинде аталган тармакты инвестициялоону токтотуу чечими кабыл алынды. Ага жараша жашыл экономиканы инвестициялоо тескерисинче өсөт. Негизинен акыркы жылдары жашыл технологиялардын арзандоосун байкоого болот. Мындан тышкары соңку убактарда автоматизация процесси алгылыктуу жүрүп, айрым эксперттер жакында машиналар адамдардын иш ордун тартып алып, дүйнөдө оор социалдык экономикалык абал жаралышы мүмкүн деген кооптонууларын айтып чыкты. Жаңы технологиялардын тез ылдамдык менен өнүгүшү сапаттуу билим берүү системасы менен түздөн-түз байланыштуу. Бирок тилекке каршы Кыргызстандагы билим берүүнүн абалы мактанаарлык деңгээлде эмес жана ал дүйнөлүк стандарттарга шайкеш келерин айтууга азыр эрте. Ошол себептен Кыргызстан өндүрүүчү эмес, жалаң гана керектөөчү өлкө бойдон калууда. Өткөн 2017 жылы Капитал командасы дал ушул 3 темага жыл бою сереп салып келди. Эмесе бүгүнкү чыгарылышта технология, билим берүү жана жашыл экономика темасындагы кызыктуу делген материалдарды кайталап сунуштайт. Биз менен болуңуз, жаңы жылыңыз менен. Өткөн 2017 жыл дүйнөлүк экономикада бир топ сюрприздерди алып келди. Биринчиден, дүйнөлүк ички дуң продукттун көлөмүнүн өсүү темпи күтүлгөн бардык оптимисттик божомолдордон ашты. Эгер жыл башында аналитиктер дүйнөлүк экономиканын өсүүсү 2,6%дан ашат десе, күзүндө эл аралык валюта кору өз прогнозун дагы 1%га жогорулатты. 2017 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк экономика 3,7%га өстү. Эл аралык валюта кору дүйнөлүк ички дуң өндүрүмдөгү оң динамиканы Европа, Япония, Кытай жана Кошмо Штаттарындагы өсүш менен байланыштырат. Ички дуң өндүрүмдүн 3%дан жогору өсүүсү 2011 жылдан берки рекордтук көрсөткүч. Бириккен Улуттар уюмунун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин докладында дүйнөлүк экономика мындан арыда кеминде дагы 2 жыл өсүү темпин көрсөтөрү тууралуу айтылган. Бул структура өсүүнү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн, алардын катарында Россия, Бразилия, Аргентина жана Нигериянын экономикасынын рецессиядан чыгуусу менен байланыштырууда. Ал эми базарларга кайрылсак, мунайга болгон баанын турукташуусу ОПЕК өлкөлөрүнүн экономикасын жана валюталарын күчтөндүрдү. Эске салсам, былтыр ОПЕК уюму мунай өндүрүүнү кыскартуу келишимин 2018 жылдын соңуна чейин узартуу чечимин кабыл алган. Анын жыйынтыгында мунайга болгон баа кармалып турду. Ал эми алтынга болгон суроо талап өткөн жылы азайган. Фондулук рыноктардагы глобалдык өсүүлөрдөн улам инвесторлор аталган баалуу металлга кызыгуусун жоготкон. Бирок улуттук банктар тарабынан алтын 2016 жылга салыштырмалуу 2017 жылдын 3-кварталына чейин 25%га көп сатылып алынган. Алтынга болгон суроо талап инвесторлордун тобокелдикке барууга даярдыгы менен байланыштуу. Эгер чоң киреше алууга жараган башка активдер болсо, инвесторлор аларды тандашат. 17 жылдагы мындай актив деп криптовалюталарды атаса болот. Алардын арасынан эң белгилүүсү биткоиндин жыл башындагы $1000 курсу декабрь айында 20 000-ге чейин өстү. Адистер бул технологиялардын кантип иштөөсүн түшүнбөсөңүз, криптовалюталарга акча салуудан карманууга чакырат. Негизи эле технологиялар тармагы үчүн 17 жыл жемиштүү болду. Жасалма интеллект темасын адистер көптөн бери талкуулап келишкен. Бир тараптагылар аны адамзатка коркунуч катары сыпатташса, экинчилери бул коркунучтар көбүртүлүп жатканын белгилешет. 17 жылда биринчи жолу робот София Сауд Аравиянын жарандыгын алды. Дагы бир робот болсо, инвестициялык компаниялардын биринде директорлук кызматты ээледи. Сиздин үйдө роботтун жашашына кандай карайсыз? Таанышып алгыла, бул адамга окшогон София аттуу робот. Софияны Гонконгдогу компаниялардын бири жасап чыккан. Ал жасалма интеллектке ээ болгон эң заманбап робот. Женевадагы көргөзмөдө София журналисттерге интервью берген. Мен өз эмоцияларымды өнүктүрүүгө үмүттөнөм жана адам болуу эмне экенин үйрөнүп жатам. Мен акыл эстүү болуп жатам жана бул мен үчүн адамдарды жакшы түшүнүүгө жана силерге жардам берүүгө киреги тиет деп үмүттөнөм. Бирге достордой болуп иштешип, биз баардыгыбыздын кең келечегибизди кура алабыз. BBC журналисти Софиядан адамдар менен роботтор кандайча бирге жашап кете алары тууралуу сураган. Мен келечектеги көйгөйлөрдүн алдын алгым келет. Келечекти адамдар үчүн да, роботтор үчүн да жагымдуу кылуу зарыл. Эң алгачкы интервьюларынын биринде София адамзатын жок кылгысы келерин айтып, кийинчерээк аны тамаша деп атаган эле. Менин айланамда ар дайым адамдар. Алар мени өнүктүрүүдө. Жана мен абдан көп саякаттайм. София 60-тан ашык эмоцияны көрсөтө алат. Анын көздөрүндө атайын камералар орнотулган. Мындай роботтордо бир канча жылдан кийин аң сезим пайда болушу мүмкүн.
17-жылдын трендтерине өндүрүш процессин автоматташтыруу темасында кошсо болот. Жасалма интеллект олуттуу социалдык кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген кооптонууларды белгилүү физик Стивен Хокинг жана жеке ишкер Илон Маск байма-бай белгилеп келишет. Мисалга, Хокинг барган сайын өсүп жаткан автоматизация деңгээли орто класстагы адамдарды толук ишсиз калтыруусу мүмкүн деп билдирген. Балким көпчүлүгүбүз бул дүйнөлүк процесстер жакында Кыргызстанга келет, андыктан адамдардын иш ордун машиналар ээлеп калат деп эсептебейбиз. Бирок 2017 жылдагы биздин программалардын биринде конокто болгон KG Labs коомдук уюмдун жетекчиси келечек бизге жетип келгенин жана Кыргызстанда да автоматизация процесси башталганына токтолгон. Анан да ал машиналар адамдардын жумушун тартып албай турганын, бирок учурдагы эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алууга даяр болуу керектигин айткан. Но, вы знаете, такое гипотеза и предположение было даже с появлением паровой машины и, скажем так, в 20-х... Билесиздерби, мындай гипотезалар буу менен иштеген машина ойлонуп табылганда деле айтылган. Дегеним 1920-жылдарда да электр энергиясы кеңири колдонула баштаганда коом арасында ушундай прогноздор жаралган. Бирок коом жоголгон кесиптердин ордуна жаңы кесиптер пайда болгонун баамдап, жаңы шарттарга ылайыкташа баштады. Жаңы кесиптер жаңы жөндөмдөрдү талап кыларын жана бул кирешенин жаңы булагы болооруна адамдар түшүндү. Мисалга, бүгүн машинист оператор деген кесип жок да. Азыр эч ким өзүнчө машинкада отуруп алып бир нерсени жазбайт. Бирок бул машинист операторлордун ордуна көптөгөн кесиптер пайда болду. Социалдык медианын адиси деген сыяктуу. Бул 6 жыл мурда эле жок болчу да. Анан аларды эч кайсы университетте даярдачу эмес. Элементарно 6 лет назад не было. И никто там ни в университетах и нигде не готовил. В первую очередь необходимо определить, что необходимо наверняка не какие-то профессии изучать, а общие навыки иметь. Мы сейчас живем в информационном веке, когда в среднем... Биринчи кезекте кайсы бир кесипти үйрөнүүгө эмес, башка жалпы жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө аракет кылуу зарыл. Биз маалымат доорунда жашап жатабыз. Бир кылым мурда жашаган адамдарга салыштырмалуу биз 10 эсе көп сүйлөшүп, айландадагы адамдар менен пикир алышабыз. Анан бул маалымат агымынын ичинен негизги маалыматты бөлүп, аны талдай билүүбүз шарт. Информации, вспомогательные, и уметь сфокусироваться на ключевых моментах, нежели... Өткөн жылы жаз мезгилинин соңунда Бишкекке Кремний өрөөнүнөн IT тармагындагы лидер айымдардын тобу келген. Анда капиталга курган маегинде Twitter'дин вице-президенти кантип атаандаштыкка туруштук берүү боюнча кеңештерин айтып, STEM сабактарында көңүл бурууга, илим, технология, инженердик чеберчилик жана математиканы көп үйрөнүүгө чакырган. Доброе утро, Джарвис. Доброе утро, Марк. Сегодня суббота, поэтому у тебя всего 5 встреч. Жакында эле Facebook социалдык түйүнүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг өзүнүн Джаверс аттуу AI жардамчысынын ролу тууралуу айтып берген эле. Мындан 1 жыл мурун ал болсо өзүнүн акылдуу үйүнө жасалма интеллект киргизерин жар салган болчу. Ал үй менен башкарыла турган командалык борбор иштеп чыккан. Жасалма интеллект Темир киши фильминдеги каарман Тони Страктын жардамчысы Джаверстин наамын алган. Джаверс Марктын жана анын жубайы Присила Чандын үнүн тааныйт. Мисалы, эгер Присила өзүнүн кабинетиндеги жарыкты өчүрүүнү тапшырса, акылдуу интеллект аны өчүрүп коет. Ошондой эле Джаверс жарык жана температураны башкарып, тост бышыра алат. Ал турсун команда берген кишинин жакшы көргөн музыкасын ойнотуп, келген кишилердин кебетесинен таанып, эшикти ачат. Цукербергдин табылгасы боюнча система тапшырманы тирүү кишидей эле кабыл алат жана аткарат. А также система распознавания лиц, которая сообщает хозяевам, кто наведался к ним в гости. And today, especially in the Silicon Valley and hopefully around the world, people apply technology to solve these problems. Бүгүн Кремний өрөөнүндө жана андан сырткары деле адамзаттын жашоосун жеңилдете турган технологиялардын үстүндө иштешүүдө. Жөнөкөй эле мисал, азыр Кремний же силикон өрөөнүндө ар бир эле үйдө үй ичиндеги температураны автоматтык түрдө көзөмөлдөгөн термостат бар. Ошондой эле музыка ойнотуу, жарыкты өчүрүү, эшикти жабуу сыяктуу эң жөнөкөй кыймылдарды аткарган Alex же Google Chrome технологияларды үйдө колдонобуз. Мунун баары үн менен башкарылат. Мунун баары биздин күнүмдүк турмушту жеңилдетүүдө. Биз аралыкта туруп эле үйдүн эшигин жаап же жаппаганыбызды текшерип, кокус келип калган кишиге үйдүн эшигин алыста туруп эле ачып бере алабыз. Акчаны болсо телефон аркылуу которобуз. Бул силикон өрөөнүнүн жашоочуларынын күнүмдүк турмушунун бир эле көрүнүшү. Биз жөн гана технологияларды өнүктүрбөстөн күнүмдүк турмушту жеңилдеткен технологияларды иштеп чыгуудабыз. Жаңы технологияларды иштеп чыгууга катышуу үчүн тийиштүү бир билим база талап кылынат.
Нандини Романинин айтымында бул үчүн бүгүн STEM дисциплиналарын билүү керек. S – Science – илим, T – Technology – технология, E – Engineering – инженердик иш, жана M – Math – математика. Basically, if you go to school, four-year college, you learn these. How do you do data structures? How do you write algorithms? And then you learn some like Java. Менимче бул дисциплина бүгүн баардыгына жеткиликтүү болуш керек. Мунун баары ошол эле маалыматтардын базасы үчүн алгоритмдерди түзүү үчүн дагы керек болот. Мен Кыргызстанда онлайн сатууларды жүргүзгөн компаниянын ээси менен сүйлөштүм. Муну менен алектенген кыз көбүрөөк пайда табуу үчүн сатууларын көбөйтүш керек. Бул үчүн болсо өзүнүн кардарлар базасын кеңейтиши зарыл. Ал эми кардарлардын базасын түзүп, аны туура башкаруу үчүн алды менен математиканы жакшы өздөштүрүү зарыл. Азыр көп өлкөлөрдө STEM билим берүү системасы активдүү киргизилип жатат. Бул илимдердин дисциплинасы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, инновациялык ой жүгүртүүгө багытталган. Ошону менен инженерлердин тартыштыгы өңдүү чоң проблеманы дагы чечет. Албетте, бул трендтердин баарынын негизи сапаттуу билим. Бирок сапаттуу билим бул жаттама билим эмес. Капитал өткөн жылдагы чыгарылыштарында билим берүү темасына көп кайрылып, башка мамлекеттердин тажрыйбасына сереп салууга аракет кылды. Программага конокко келген ушул тапта Техас штатынын Хьюстон шаарында жашаган жердешибиз Эрмек Жунушев өнүккөн өлкөлөрдө жаттама билим эч качан бааланбайт. Алар баланын ой жүгүртүүсүн, сынчыл көз карашын, креативдүүлүгүн өстүрүүгө басым жасап жатканын айткан. Кадимки эле Каракол шаарынан чыккан Эрмек кезинде АКШга кетип, азыр Американын билим берүү тармагында иштеп, мектеп окуучуларын жогорку окуу жайларга даярдайт. Реформа жүргүзүүдө кээ бир нерселер каражат талап кылбайт. Мисалы үчүн окуучунун өзүнө өзү жанакы кандай десек, өзүнө болгон ишеничин сындырып салбоо. Мисалы үчүн мындай нерселерге каражат кереги жок. Же болбосо окуучунун критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Буга каражат кереги жок. Албетте башында тренинг бериш керек мугалимдерге. Мугалимдин сабак өтүп атып, окуучуга сурай турган суроолору дагы маанилүү. Мисалы үчүн фактуалдык суроолорду сураса, мисалы үчүн ким, кайда, качан деген суроолордун бир эле жообу бар. Кыргызстандын борбору эмне? Бишкек. Сенин атың ким? Айбек. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста кайнайт. Мунун жооптору белгилүү. Мындай суроо сураганда адам баласы мээсин жөн эле жанакы информация топтогон эле бир памятти эле колдонот экен да. Барып туруп аны алат, анан тил аркылуу, сүйлөө органдар аркылуу аны чыгарып коет. Болду. А эгерде башкача суроо сурасак, мисалы, граждандык согуш 1861-65 Америкадагы Линкольн, сен президент Линкольн болсоң, болтурбай коюш үчүн эмне кылат элең? А сен кантип билесиң, сенин ошол методдоруң иштейт болчу, түшүндүрүп бер. Окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак болуп атат да. Кандай ой жүгүртүп атат? Өзүнүн оюн кантип негиздеп берип атат? Анткени ой бул ликвиддүү нерсе болот атпайбы? Мындай суюк агып кеткен нерсе болот атат да. Аны контролдоп бир кутучанын ичине коюп коюу мүмкүн эмес да, ойдучу. Ошон үчүн туура же туура эмес дегенде жооп кээде кабыл алынгыс сезилет да. Эми албетте эгерде фактуалдык информация болсо, ал жерде туура жок же туура эмес деп айтасыз. А бирок жанакындай мен сизге айтып аткандай, Америкага эгерде викингдер батыш жээгинен келгенде, Тынч океандан келгенде Америка кандай өзгөрмөк десек, бул жерде туура же туура эмес жооп жок. Бул жерде мага окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак. Анткени жаттоону алар rote learning деп коет, же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өзөрүн жогото алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Биз ага кандай жооп беребиз, кандай даярдыктабыз, бул маанилүүрөөк. Ал эми жаттап формула боюнча жүрсөк, жашоо өзү формула боюнча жүрбөйт да.
Кыргыз бизнеси өткөн жылы билим берүү темасына активдүү кайрылды. Ишкер чөйрө өкүлдөрүнүн жеке демилге жана күчү менен билим берүү системалары алдыңкы делген Эстония жана Финляндия мамлекеттерине атайын турлар уюштурулуп, билим берүү министрин баш кылып алып барып келишти. Билим берүү системасын реформалап, келечектин мыкты адистерин мектеп жашынан даярдабай туруп, башка тармактарда ийгиликке жетүү мүмкүн эмес дейт бул демилгелердин башында турган Кереге жалпы адамзат баалуулуктар фондунун төрагасы Искендер Ормон. Жакында биз Финляндияга жана Эстонияга барып келдик. Биз Финляндия билим берүүнүн чемпиону. Эстониядагы дүйнөнү таң калтырып, быйыл Европанын биринчиси болуп, дүйнөнүн үчүнчүсү болду. PISA тесттеринин жыйынтыгы боюнча. Алардын жана ошого окшогон ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн орток мүнөзүн карап көрсөк, ал жерде материалдык мүмкүнчүлүктөр экинчи, үчүнчү даражада болгон. Эң маанилүүсү эң башта мугалимдер система ошондой эркин койгон. Мисалы Финляндияныкында билим берүү министрлиги аябай эле аз кадрдан турган, составы аябай эле аз болгон министрлик, а бирок анын алдында билим берүү агентствосу бар. Алар болсо билим берүүнүн think tankиндай болуп, изилдөө институтундай болуп, аларга программаларды, жаңыланууну, curriculumдарды сунуштап турат. Андан кийин муниципалитет бар. Муниципалитет дагы эркин. Бири-бирине мындай неме эмес, мажбур эмес анын айтканын кылганга, бирок консультация катары угат. Муниципалитет дагы мектептерге эркиндик берген. Мектептер дагы директорлорго жана мугалимдерге эркиндик берген. Дээрлик баягындай өз потенциалдарын, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн талаптарын ошол процесстерге кошкон да. Анан өзүнүн идеялары, өзүнүн пикирлери иштеп атса, ал жерден мотивация алып ошентип иштейт экен. Анан биз алардан сураганда эң негизги ийгилигиңердеги 5 немени айтсаңар, эмне деп айтат элеңер фактор десек, айтат биринчи мугалим, экинчи мугалим, үчүнчү дагы мугалим деп, үчөөнү тең мугалим дейт. Андан кийин техникалык оснащение, ал жердеги системалык керектүүлүктөр андан кийин келет экен. Жада калса бир суроону эме кылды, бизден баргандар, биз азыр жаңы акылдуу доска деген чыгып атат. Ошолорду силерде көп көрбөй атабыз десе, биз де неме кылдык, кеңештик, көрүштүк. Ал 5-6 даражадан керектүүлүү экен. Биринчи мугалимдин ички жөндөмүнө, андан кийин окуучулардын эркиндигине жана ыраттуу бир мектепте келип кетүүсүнө шарттар түзүлдү дедик. Андан сырткары биз алар экинчи, үчүнчү мындай чыкканда материалдыкты кийинирээк алып атышат да. Бул дегендик эми булардын баарына өтө чоң инвестиция, жаңы мектеп, жаңы жер, жаңы неме биринчи талап эмес да. Жогодан мүнөздү өзгөртүш керек. Мүнөздү өзгөртүү, түшүнүктү өзгөртүү. Ошо көз карашты мен эле билем эмес, чогуу үйрөнөбүз, чогуу бул жерде оңдойбуз деген. Анан мугалимдер ал жерде жетекчи эмес, ал жерде координатор. Ал жерде шеф же босс эмес, ал жерде бир лидер дегендей бир түшүнүк экен да. 2017 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун рамкалык конвенциясынын 23-жыйынында жана Бир планета саммитинде көмүр, мунай жана газга байланган салттуу экономиканын мезгили соңуна келгени так белгилүү болду. Бул жолугушууларда көмүргө каршы альянс түзүлдү. Анын максаты экономикалык кызматташтык жана өнүгүү үчүн уюмундагы өлкөлөрдө 2030 жылга чейин, башка өлкөлөрдө 2050 жылга чейин көмүрдөн толук баш тартууга багытталган. 2035 жылга карата отунду жер астынан казып алган жана аны кайра иштетүү менен байланышкан компанияларды инвестициялоо $300 миллиард төмөндөйт. Ал эми тескерисинче жашыл экономиканы инвестициялоо өсөт. Эл аралык энергетика агенттигинин анализине ылайык 2035 жылга карата отунду жер астынан казып алган жана аны кайра иштетүү менен байланышкан компанияларды инвестициялоо $300 миллиард төмөндөйт. Эгер парник газдарын кыскартууга багытталган көзөмөл жүргүзүүчү реалдуу аракеттер көрүлсө, HSBC банкынын эсептөөлөрү боюнча көмүр-суутек компаниялары өз базар баасынын 40-60% чейин жоготот. 2017 жылы көмүрдү казуу, аны кайра иштетүү жана кара алтынды колдонгон компаниялардын глобалдык тизмесине 775 компания кирип, инвесторлорго бул компаниялардан чыгуу кеңеши берилген. 2016 жылы дүйнө жүзү боюнча климаттык каржылоонун көлөмү $383 миллиард түзгөн. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү үчүн уюмунун баалоосуна ылайык 2030 жылга чейин жылдык инфраструктуралык инвестицияларга $6,3 триллион талап кылынат. Ал эми жыл сайын $600 миллиард керек болот. Климаттык жана жашыл демилгелерди кимдер каржылайт? 2010 жылы түзүлгөн Жашыл климаттык фонд 2017 жылдын сентябрь айына чейин фонд тартып келген төгүмдөрдүн көлөмү $10,3 миллиард жеткен. Ага 43 мамлекеттин өкмөттөрү донор болгон.
1994 жылдан бери иш алып барган глобалдык экологиялык фонддагы каржылоо көрсөтөт. ГЭФтин ишмердүүлүгүнүн 6-фазасынын каржысы 4,43 миллиард долларга барабар. ГЭФ 4 багыттагы долбоор жана программаларды каржылайт. Дүйнөлүк банк тобу 2015 жылы климаттык каржылоого 49 миллиард доллардан ашык көлөмдөгү каражат бөлгөн. Ошондой эле Европа реконструкция жана өнүгүү банкы 2020 жылга чейин каражаттардын 40%ын жашыл каржылоого жумшайт. Банк 2006-2016 жылдардагы жашыл каржылоонун көлөмүн 24 миллиард евро деп көрсөткөн. Мындан сырткары климаттык жана жашыл демилгелерди каржылаган инвестициялык фонддор жана Европа биримдигинин Борбор Азия үчүн инвестициялык мекемелери дагы бар. Кыргыз коомунда жашыл технологиялар кымбат деген стереотип бар. Бирок бул айтылгандар менен аталган тармакта бир топ жылдан бери иш алып барган ишкер Марат Жаанбаев макул эмес. Ал капиталга курган маектеринин биринде жыл сайын жашыл технологиялардын баасы улам арзандап, ага улай жашыл бизнес үчүн финансы булактары дагы көбөйүп жатканын айткан. Жашыл технологиялар бул экологияны коргоо гана эмес, бул алды менен пайдалуу. Технологияны өндүрүшкө же жеке чарбачылыкка бир жолу сатып алуу менен көп жылдык үзүрүн көрүүгө болот. Бир 15-20 жылды мурун эстесек, уюлдук телефондор эле башында эң бай адамдар эле сүйлөшө алчу, бир маалда ал телефондор кеңири жайылып, азыр билбейм, уюлдук телефону жок кишини таппайсың да, тескерисинчи. Жашыл технологиялар деле ошондой болуп баратат. Анан негизги революцияны Америкадагы окумуштуулар көбүнчө, чын айтканда, анан Европадагы окумуштуулар, ал эми Кытайдын өндүрүүчү компанияларга болот да. Мисалы Elon Musk алалы Тесланы. Азыр анын кылып аткан эмгеги ошол уюлдук телефондор ар бир адамга кандай азыр жеткиликтүү болсо, жетиштүү болсо, жашыл технологиялар да ошондой бир деңгээлге жетет деп мен ишенем. Бул келаткан 5 жылдын ичинде менин оюмча Кыргызстанда айтыш кыйын, бирок ошол эле Орусияда же жакын өлкөлөрдө, мисалы Казакстанда экспо болду, жанагы чатырга койгон күн панелдери же болбосо жана жылытуучу насостор, саркын сууну тазалаган технологиялар эми ар бир 5-үйдө болуп калат деген эсептөөлөр бар да. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы жашыл технологиялар кеңири жайылып, ага улай баасы арзандоодо. Биздин Кыргызстанда деле мен азыр булар өтө кымбат технология деп айтыштан алысмын, себеби дегенде өзүм ошол бизнесте иш жүргүзүп аткандыктан иш жүзүндө көрүп жатам, орто деңгээлдеги ишкерлер дагы азыр ошондой технологияны көп ала баштады. Себеби дегенде бизде эмне үчүн бул тарифтер өсүп жатат. Себеби дегенде электр энергиянын наркы өскөндөн өскөнгө кетип атат. Ал эми биздин өзүбүздө мунай чыкпайт, мунайды сатып алабыз. Ошол эле учурда азыр маалыматка, интернетке, баягы интернет үчүн кеңири тарап атпайбы, тез элечи. Анан отуруп эсептеп көрсөң, Кыргызстанда илимий тастыкталган 289 күнөстүү күн бар да. Бул деген эмне үчүн эле? 300 күн биз ошол күндүн энергиясын колдонуп, өзүбүздүн баягы мурункудай баягы илимий эксперименттерге эмес, күнүмдүк эле оокатыбызга колдонсок болот деген түшүндүрөт да. Күн панелдеринин баасы жогору болгондуктан 90-жылдарга чейин аларды колдонуу чектелүү болуп келген. Жаңы технологиялардын таасири астында күн панелдери жана ал иштеп чыгарган электр энергия арзандап олтуруп, 2011 жылы 1 ваттын баасы $1 чейин түшкөн. Күн панелдеринин баасы анын кубаттуулугуна жараша эсептелет. Ага ылайык 1976 жылы $74 барабар болгон 1 ватт 2013 жылы 74 центке бааланып калган. Демек 40 жылга жетпеген убакыт аралыгында күн панелдери 100 эсе арзандаган. Бүгүнкү күндө 1 ваттын баасы 30 центтен жогору турат. Дүйнө жүзүндө орнотулуп жаткан күн панелдеринин 80% Кытайда өндүрүлгөн. Эл аралык энергетика агенттигинин эсептөөлөрү боюнча 2050 жылга карата электр энергияга болгон жалпы дүйнөлүк керектөөнүн 20-25% күн энергиясынан алынат. Анын жардамы менен абага жыл сайын 6 миллиард тонна көмүр кычкыл газ аз ташталат. Дүйнөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору арбын, бирок бардык эле мамлекеттер маселени чечүүгө багытталган шарттарды аткарууга кызыктар эмес. Мисалга, жыл сайын дүйнөдө 4-5 триллион пакет өндүрүлсө, анын 1 триллиону таштандыга ыргытылат. Маселени чечүү максатында 40 мамлекетте гана желим баштыктарын өндүрүүнү кыскартуу же толук чектөө киргизилип, аны сатуу жана колдонууга тыюу салынган. Калган мамлекеттер бул кадамды суздуктуруп келет. Желимден баш тартууга багытталган кичи жана ири долбоорлор көп. Алардын бири Zero Waste, нөл калдыктар же таштандысыз жашоо кыймылы.
Капитал өткөн жылдагы чыгарылыштарынын биринде аталган кыймылдын принциптерин карманып жашаган бишкектик Элина Каракуловадан мындай жашоо образынын максаты тууралуу сураган эле. Таштандысыз жашоонун принциби бул өз эрк менен таңакталган же бир жолу колдонулуучу товарларды күнүмдүк турмушта кыскартуу. Мындай мамиле аркылуу адамдар таштандылардын көлөмүн азайтууга аракет кылышат. Элинанын үй бүлөсү менен бул эрежелерди карманып жашаганына 2 жылдан ашты. Алгач ал пластик бөтөлкөлөрүн колдонууну кыскартуудан баштаган. Каждое утро я набираю воду в свою бутылку многоразовую. Күн сайын эртең менен көп жолу колдонууга жарамдуу болгон бөтөлкөгө суу куюп алам. Аны жанымда алып жүрөм. Муну бир жолу колдонулуучу желим контейнерлердеги сууну сатып албоо үчүн жасайм. Ошондой эле майлыкты кошуп алам. Ал кафеде керек болуп калышы мүмкүн. Мында массалык түрдө кафе жана тамактануучу жайлар тарабынан ыргытылган ак салфеткаларды колдонуу зарылчылыгы жок болот. Которые выкидываются массово у нас в кафе, в общепите. Кыймылдын жолдоочулары желим баштыктарынын баардык түрүнөн баш тартып, анын ордун алмаштырган буюмдарды колдонууну туура көрүшөт. А это то, что я использую уже на кухне у себя. Ал эми булар мен ашканада колдонгон кадимки эле айнек банкалар. Мен аларда гүрүч, кургатылган мөмө жемиштерди жана башкаларды сактайм. Жана буга окшогон капчалар. Ар башка өңдөгү боолору бар каптар. Мен аларды атайын тиктирдим. Тилекке каршы Кыргызстанда бир дагы дүкөндө булар сатылбайт. Ошол себептүү атайын тапшырык берүүгө туура келди. Алардын көлөмү да ар башка. Поэтому пришлось самой заказать. Они разных размеров, во-первых, и они с разными цветами, с тесемкой. То есть вот это я использую для... Мисалга мен муну нан, печенье салуу үчүн колдоном. Ал эми кызыл боолуу капчалар чийки продуктлар үчүн. Базардан сатып алган помидор, бадыраң жана башкалар. Албетте, кургак продуктларды буларга саласың. Түрдүү көлөмдө жасаткам, кичинелер, чоңдору бар. Мисалга бул жака 2-3 килограмм алма салып койсо болот. 2-3 килограмма чего-нибудь, яблок. Азыркы күндө идиш аяк жана кир жуучу каражаттардын көптөгөн түрлөрү бар. Өндүрүүчүлөр керектөөчүлөргө каалаган баа жана сапаттагы продукциянын тизмесин күн сайын кеңейтүүдө. Бирок саламаттыкка кооптуу болгон тирикчиликте колдонулган бул химиялык каражаттарды ыксыз сатып алуулардан да кармануу керек. Всю свою бытовую химию, которая тоже, кстати, производится в пластиковой таре, я заменила на более органичные продукты. Химиялык каражаттардан жасалып, пластикалык идиштерде чыгарылган тиричилик каражаттарындагы органикалык продуктларга алмаштырдым. Азыр идиш жуучу эч кандай каражат колдонбойм. Жөн гана кокостон жасалган гир самын сатып алам. Анын жардамы менен эч коркпостон мөмө жемиштерди, идиштерди дагы жууйм. Аны менен гир жууса дагы болот. Даже можно им стирать, в принципе. Вот это порошок тоже покупается, он в холщовой. Бул болсо кир жуугуч порошок. Ал эко дүкөндөрдө гендерден жасалган баштыкчаларда сатылат. Бул порошокто да органикалык нерселер көп. Курамы экологиялык таза, анда кокос, сода бар. Мен азыр ушул эле порошокту колдонуп жатам. Жыты жок жана аллергия кылбайт. Поэтому я знаю, что там содержится, и я использую вот только этот сейчас порошок. Он не имеет запаха, он не вызывает аллергии никакой. Вот, использую уксусную эссенцию. Уксус эссенциясын колдоном. Аны ар кандай майлар менен аралаштырам. Экалип майы же чай дарагынын майы. Бул каражат курамында хлор жана триклозан бар көптөгөн химиялык каражаттарды алмаштыра алат. Булардын баарын биздин чоң энелерибиз, апаларыбыз азыркыдай химикаттан турган тазалоочу жана жуучу каражаттардын түрү чыга элек кезге чейин табигый жол менен жасап колдонуп келишкен. Натуральные средства, которые использовали и наши бабушки, и наши мамы. Таштандысыз үй кыймылына кошулгандар максималдуу түрдө пластиктен жасалган буюмдарды кыскартууга аракет кылышат. Бул ошол эле желимден жасалган тиш жууган щеткага да байланыштуу. Элина аны бамбуктан жасалганына алмаштырган. 20 жылдан бери АКШнын Калифорния штатында жашаган француз тектүү Беа Джонсон айым экологиялык бул көйгөйлүү маселени чечүүнүн жолун издештирип, 2008 жылдан баштап жогорудагы эрежелерди кармана баштаган. 2013 жылы жарыкка чыккан анын Таштандысыз үй китеби АКШда бестселлерге айланган. Бул жаңырган 2018 жылдагы Капитал экономикалык обзорунун алгачкы чыгарылышы болду. Бул жана башка экономика бизнес темалар менен 3-чү күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикимбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Жаңы жыл жалпыбызга ийгиликтүү болсун. Кыргызстанда тынчтык, туруктуулук жана өнүгүү орун алсын. Саламатта туруңуздар.